кесиптештер, жалпы Казакстанда арбаңыздар кайрадан. Биз буйруса бүгүн жанагы Нокендеги алып келген 4 бир тууганыбыз көргөзүп аткан больницага келип турабыз. Буйруса бүгүн 16 февраль четверг күн болуп калат. Эртең буйруса жума күн. Бүгүн биз ошол 4 бир тууганыбызды толугу менен больницага жаткырып, эртеңки күнү мына буйруса операцияга кирер алдында турат. Урматтуу достор, мекендештер, төртөртең жаткандыгы сиздер буга чейинки видеодо толук көрдүңүздөр, уктуңуздар, толук анализдерди уктуңуздар, кандай болуп, кимиси кандай операция жасалаарын толук түшүндүңүздөр. Эртең менен Бибинур сколиоз боюнча операция болот. Ал эми Бинура экинчиси болсо, Бинура жана отуруп басып жүргөн Бинура болсо, ошол жанагы булчуң тарамыштары чоюлуп, ал пластический операция жасалат. Бибинурдук болсо, белине сколиоз операциясы жасалат. Буйруса эртең мен дагы сиздер менен бөлүшөм. Эртеңки боло турган операцияга дуа кылып туруңуздар. Азыр алардын баардыгы бул палатада. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бардыңыздар бул жердесиздер. Бибинур башка палатадабы? Бөлөк ооба. Мынакей шириндердин баардыгы бул жерде. Бул жакта болсо Алинур жигит. Алинур, салам алейкум. Мына момой учады. Серьезнийсиң го бүгүн бу жерде? Бу жерде серьезный болбосо дагы болбойт, анткени бул больница жакшы болуптур. 3 палатаң бир палатага жатып. Сиз кызыңыздын жанында жаттыңызбы? Ооба, мен кызым менен. Мына ушундай урматтуу достор, эртең менен буйруса бул Бинуранын, мен өткөндө кечеки видеодо сиздерге толук айткандагыдай эле, ушул буттагы тизенин аркасындагы пластический операция, мол тарамыштар чоюлду, ушундай пластический мини операция жасалат. Балким бунун аркасында ушул бул кызга жакшы ушундай бир ийгиликтер болот деген үмүттөр бар. Ал эми бүгүн буйруса могул Элайнур менен Алинурга мен кечекиде айткан кымбат $2800 уколдор берилип, анан эртең буйруса физиотерапия башталат буларга. Анан булардын дагы буйруса ушундай алдыга жыла тургандагыдай, бир жылыш боло тургандагыдай ишеним көргөздүрүп врачтар ушундай бир үмүт берип атат. Эң негизгиси бул Бибинур менен Бинурага 50-60% гарантия берип атат да. Мен ойлойм, ушул кыздар түз чуркап басып кете албаса дагы жок дегенде туруп өз алдынча басып калса деген ушундай өзгөчө ниетибиз бар достор. Андыктан сиздер керемет дуа кылып туруңуздар. Сураныч эртең жума күн өзгөчө дуа кылып туруңуздар. Эң негизи эртең менен биз больницага келгенге чейин эртең менен эртелеп эң чоңу Бибинурду сколиоз ушу белине жасалчу операцияга алып кирип кетет. Буйруса мына ушул операциядан ийгиликтүү чыкса экен, ийгиликтүү ошол операция аяктаса экен, ошол операциянын аркасында ийгиликтүү Аллахтан бир шифасын берсе экен деген өзгөчө бир үмүтүбүз, ниетибиз бар. Эң негизгиси достор, жума күнү эртең баардыгыбыз жумага барабыз иншалла. Жума күнү жума намазында ушул 4 бир тууганыбыз үчүн дуа кылып коюңуздар. Болгону дагы жума күнгү операциясы туура келип атат. Бул дагы Алла Тааланын бир буйругу, каалоосу. Мен ойлойм, биз кечеги акыркы врачка киргенге чейин бул бир туугандарыбыз боюнча жыйынтыктары бизди аябай кыжалат кылып, ойлондуруп атты эле. Акырындагы врачка киргенибизде ушундай өзгөчө бир мындай үмүт берди да. Анткени дарыласак болот, алдыга жылдырсак болот деп мына ишти буйруса баштады. Албетте мен бул бир туугандарыбыздын ушул жерге келип, дарыланып, көргөзүлүп, операция болуп атканына себепкер болгон жалпы кыргызымдын, кыргызстандыктардын айкөл, берешен, жоомарттары деп билем. Анткени сиздердин колдооңуздар менен ушул бир туугандарыбыз ушул жерге келип көрүнүп жүрөт. Мына кече күнү Бекзаттын маселесин кандай чечип берсеңиздер, мына ушул бир туугандарыбыздын маселесин толук карап, кыжалат болуп, дуа кылып, жардамыңыздарды берип, ушул күнгө чейин кабардар болуп турасыздар. Аллах разы болсун. Мен ойлойм, бул балдардын аягына чейин сиздер буйруса кабардар болуп турасыздар го деген үмүтүбүз бар. Анан эң негизгиси аман эсен ушул Кыргызстанга жетип алышсын ушул бир туугандарыбыз. Буйруса биз ушул операциялар ийгиликтүү чыккандан кийин маселе толук
бир жаңысыл болгондон кийин анан Кыргызстанга жол алабыз деп турам. Мен жакшы үмүт менен күтүп турайлы. Бинура, кандайсың? Тамак ичтиңби? Ооба. Курсагың кандай, жакшыбы? Ооба. Бүгүн врачтар эмне кылышты азыр? Эмне кылып кетишти? Тамак берип карап кетишти. Карап кетишти. Эртең уже сен операцияга уже даярдың да? Ооба. Ооба. Коркпой элеби, жакшы элеби? Ооба. Акылдуу кыз да, бул эң акылдуу кыз. Кыргызстандын ушундай өзгөчө акылдуусу. Мына ушундай достор, бүгүн биз ушул жаңылык менен бөлүшсөк, дароо эртеңки жаңылыкты кошо биргеликте сиздер менен толук эртең операциядан чыккан маалдагысын дагы сиздер менен толук бөлүшөбүз. Буйруса, бүгүнкү жана эртеңки маалыматтар сиздерге бир берилет. Ушунун аркасында эле иншалла мен ушул операциянын ийгиликтүү чыгышын күтөбүз баардыгыбыз. Ушундай, ал эми Бибинур жогорку этажда, азыр ал жактан дагы, ал кыздан дагы кабар алып анан кайтабыз достор. Эжеке, маанайлар жакшыбы айткандай? Маанай жакшы. Жакшы элеби? Жакшы эле. Балдарыңыздын маанайларычы? Балдар дагы жакшы балдар. Жакшы эле, жалачылык жокпу? Жок. Мына сулуңуздунчу? Жакшы бул. Бул сулуугуз өзүнчө бул Кыргызстан мисс боло турган кыз да, Кудай кааласа. Азыр канчага чыктың элең? 8-10 жылдан кийин ушул Кыргызстан мисс болот иншалла. Баардыгыбыз колдоп турсак, ушул кыз көрөсүңөр. Колунан бир өзгөчө бир таланттары төгүлүп турган, Кыргызстандын туусун көтөрүп өтөн эле мисс Кыргызстан деген наамды аласын буйруса мейли. Ырчы болом дейт, комуз черткиси келем дейт. Булардын баардыгынын өзүнүн ушундай баягындай дашоо болгон үмүттөрү өтө чоң достор. Мына ушундай. Бибинурдун палатасына кирип келе жатабыз. Жолду кабак башын. Я. Кандайсың? Эмне настроение жок? Оору да болдуң. Оякта сенден кичинекейлер күлүп жүрө, сен настроение жокпу? Урматтуу достор, мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, буйруса эртең менен иншалла жума күндүн жума намазына чейин Кудай кааласа Бибинур кызыбыз, карындашыбыз операцияга кирип кетет. Андыктан жалпыңыздар дуа кылып коюңуздар. Эртең менен биз келгенге чейин, больницага келгенге чейин эле бул кызды 7-8-дерге чейин эле алып кирип кетет больницага. Биз буйруса операция учурунда бул жерде болобуз, сиздер менен дагы бөлүшүп турабыз. Ошол эми негизгиси Аллах Таалам шифасын берген болсун, жакшы болуп кеткен болсун. Ушул кичинекей 4 наристе периштелер, бир үйдүн 4 кызы, 3 кызы, бир баласы кандай үмүт менен ушул жерге келген болсок, Аллах Таалам ошол үмүтүбүзгө жараша, ниетибизге жараша ишибизди алдыга жылдырсын дейт элем. Эң негизи ушуларга шифасын берген болсун. Жок дегенде ушул кыздар Кыргызстанга басып барса экен деп баардыгыбыз ушул жерде сиздер кандай кыжалат болсоңуздар, биз дагы ошол кыжалатчылыктын үстүндө жүрөбүз достор. Дуа кылып туруңуздар. Бинура буйруса Кудайым сага шифасын берсин. Өзүңө өзүң дуа кылып, жакшы ниет менен, жакшы үмүт менен жаткын. Мейлиби? Буйруса баары жакшы болуп турбу? Маанайыңды жакшы эме кыл, мейлиби? Эртең менен кирип кетканда күлүп, жакшы маанай менен эле кирсең, буйруса, эртең менен күлүп, жакшы маанай менен кирсең, так ошондой чыгасың, мейлиби? Ошон үчүн бир кыжалат болбо, анан кантип кесе, анан кантип операция болду, алар сен ойлонбо. Сага жакшы укол бергенден кийин болду, сен өзүң билбейсиң. Ойгонгондо гана билесиң. Баардыгы сонун болот. Болуп турбу? Буга чейин деле бу жерде канчалаган бир туугандарыбыз жакшы болуп кайткан. Сен дагы жакшы болуп кайтасың. Жакшы болуш үчүн ушул жерге келдик, туурабы? Анан апаңды, бир туугандарыңды, ал жакта атаң кыжалат болуп турат. Ушул ата-энеңдин дуасы, элдин дуасы түздөн түз тийип жакшы болуп кеткен. Эртең буйруса биз операциядан чыккандан кийин сен менен буйруса көрүшөбүз, Бирок бүгүн биз врач менен азыр сүйлөшүп, кандай болот, кандай эме болот, анын баарын тактадык. Буйруса эч кыжалат болбогула. Кыжалат болгонго эч кандай бир себеп жок. Анткени мындай операциялар болуп келген.
Кудай калса колубуздан келишинче аракетибизди жасайбыз деп бизге жакшы убадасын берди. Жакшы болот буюрса мейли. Кыжалат кылбай барып. Бибинур кандай жакшы элесиңби? Жакшы элесиңби? Кыйналбайлабы? Буюрса жакшы болот. Бардыгы өттү кетти. मास्क हटा सकते हैं? हाँ जी मास्क हटा सकते हैं। अगर वॉमिटिंग करे तो नहीं अभी नहीं करना। Жакшы чыктыңбы? Молодец. Мен айттым сен акылдуу кызсың деп. Жеңил болдубу? Азыр Бибинур режиминде кабар алыштык, аныкы дагы сонун болуп тур. Баардыгы артта калды, Кудай кааласа. Эми жакшы болосуңар буюрса мейли. Кыжалат болбо. Кыйналбадыңбы? Жок. Жакшы элеби? Билинбей өтүп кеттиби? Ошондой да. Акылдуу кыз. Кыйналып атасыңбы? Бирдеке жедиңби? Жебедиңби эчтеке? Мындай эле. Бутуң бүт кипистеп коюп тур да. Мындай сезилбей эле, билинбей эле азыр? Катты турабы? Bilemezsiniz. А? Ну сейчас же. Ушел еще. Что? Assalamu alaikum, hormatуу мекендештер, жалпы кыргызстандар, карбаңыздар. Кайрадан бүгүн жума күнү, өзгөчө күнү, күндөрдүн султаны болгон ыйык күнү биз Индиядан сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп турабыз. Шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендештер, бүгүн жума күнү өзгөчө жумуштар болду. Анткени жалпыбыз күткөн, чыдамсыздык менен күткөн күндөр буюрса акырындык менен орундалып келатат. Бул күндөр албетте биз алып келген 4 туугандын эң улуусу жана экинчиси бүгүн операция болду. Эң улуусу сколиоз боюнча операция болуп атат. Белине омурткаларын түздөө операциясы жасалды. Ал эми экинчиси болсо, Бинура болсо, буттун тизедеги аркадагы ошол тарамыштарды чоюу, булчуңдарды чоюу пластический операция жасалды. Мына ушундай достор, ал эми эки кичинекей Алинур менен Элайнурга болсо, эртең
баягы мен кечекеде айткан кымбат уколун берип, анан ошол уколу 24 сааттан таасир эткенден кийин анан физиотерапиясын баштай турган болот. Кыскасы бардыгы керемет достор. Шүгүрлөр болсун. Бардыгы Алла Тааланын буйругу менен, Алла Тааламдын каалоосу менен, Алла Тааланын амири менен ушул күндөр болуп атат. Жана сиздерди, жалпыңыздарды себепкер кылып, ар бириңиздердин жардамыңыздардын аркасында ушул наристелер, ушул бир туугандар ушул жерге жетип келип, операция болуп, мына ийгилик жаралып атат. Албетте, урматтуу мекендештер, негизгиси Аллах разы болсун. Негизгиси Аллах разы болсун. Пендеден, инсандан разычылык сөздү эч качан күтпөңүздөр достор. Аллах разы болгон болсо, андан өткөн эч бир керемет жок достор. Биздин дагы аракетибиз бир Алланын разылыгы үчүн достор. Биз пенденин же инсандын рахмат же разылык сөзүн күтүп жүргөн жайыбыз жок достор. Мына азыр булардын операциясы чыкканга чейин дагы бир кече күнү көзү чачырап Кыргызстандан ошол лейкоз оорусуна чалдыккан Оштун тургуну бир тууганыбыз кичинекей бөбөгүн наристесин көтөрүп алып, шашып ушул Индияга түндөп жетип келди эле. Бүгүн жума күнү ал бир тууганыбыздын баласын дагы Викастубага көргөздүк. Ага дагы буйруса анализдерин алып, эртеңки күндөрү толук диагноз чыга турган болуп турат. Ушундай достор, албетте Индияда туруп дагы бир эле бул 4 тууганыбыз эмес, көптөгөн бир туугандарыбызга пайдабыз, кызматыбыз тийип калса экен деген аракеттебиз. Эң негизгиси мына келгенибизге бүгүн толук 15 күн болду. Биз уже Кыргызстанга кайтышыбыз керек эле, эң максимум 10 күндө гана кайтышыбыз керек эле, бирок булардын операциясы ийгиликтүү өтмөйүнчө ушул жерде көгөрүп чыдап жүрөбүз. Анан булардын ушул жыйынтыгы бир жаңысыл болсо экен, пакеттери бир жаңысыл болсо экен, баардыгы бир жаңысыл болгондон кийин анан Кыргызстанга кайталы деп, бир жайыбыз тынч кайталы деп ушул жерде мындай чыдамсыздык менен жүрөбүз достор. Сиздердин ишенимиңиздер, сиздердин колдооңуздардын аркасында, сиздердин ишенимиңиздердин актоо иретинде ушул кызматтар аткарылып атат достор. Эптеп эле иштин башы көргөзүлүп, анан аягы жыйынтыгы көргөзүлөш эмес, ар бир иштин отчету менен ушул иштер жасалып атат достор. Баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Албетте ушул үй бүлөнүн атынан, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Буйруса, мына азыр Бинура пластический операция жасалып, ал эми Бибинур чоң кыз болсо, лейкоз белине омурткалар түздүү операция жасалды. Эми Бибинурдун чоң кызынын ошол эле пластический операциясы турат. Алдыда тамыр жанагы тарамыштарды жана булчуңдарды чоюу операциясы бул 2-3 күн өзүнө келгенден кийин жасалат достор. Мына ушундай бардыгы сонун керемет. Ушул жерге булардын жетип келүүсүнө сиздер жардам бердиңиздер, сиздердин колдооңуздар, сиздердин жардамыңыздардын аркасында ушул ийгиликтер жаралып атат достор. Шүгүрлөр болсун. Бардыгын мен эми ачык айкын, жада калса финансовый маселесине чейин толук түрдө отчет берип турушум керек эле, бирок колумдан келишинче аракет кылып аттым. Анткени булардын өздөрүнүн счетторуна ачылган үчүн бүт эмелер, каражаттар. Мен булардан талап кылып аттым, бирок ошол каражат аманат толук жеткенден кийин бул жака жолго чыкканбыз. Ал эми булардын эртеңки күнү биз буйруса канча ушул операциялары, канча пакет болду, канча каражат кетти, канча кетип атат, канча каражат болуп атат, анын баардыгын алдыдагы видеолордо финансовый маселеси боюнча отчетубузду беребиз достор. Эң негизгиси бүгүн буйруса сонун күн болду. Рахмат достор. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ар бир ооруп аткандарга Алла Таалам ушундай жеңилден шифасын берген болсун. Жакшы күндөр алдыда. Ушул күн, ушул бөбөктөр дагы бир убагы келип, ушул кызматтарыбызды, сиздердин жардамыңыздарды бир эстеп, аттиңай ушул бир туугандарыбыз, ушул менин мекендештерим, ушул менин жердештерим жана ушул Кыргызстандагы Ак ниет аманат коомдук фонду менин биздин ден соолугубузга себепкер болгон экен деп бир убактар келип дуасын берип койсо болду. Бизге андан өткөн бакыт керемет жок достор. Мына ушул үчүн биз кызматтарда жүрөбүз иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө биз буйруса мен жогоруда айттым, эртеңки күндөрдөн булардын толук маселесин отчет берип, финансовый маселесин, анан булардын толук бир жаңысыл кылып коюп, анан Кыргызстанга жолго чыгабыз иншалла. Дагы да дуа кылып туруңуздар, дагы да колдоп туруңуздар. Жана ушул видеолорду максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар, анткени бул бир туугандарга көптөгөн бир туугандарыбыз жардам берген.
Байдыйкан 500 000 жардам берген, андан ылдый тартып 500 000ден ылдый тартып 5 сомго чейин жардам бергендер бар. Ошолордун баардыгы көрүшсүн, сиздердин жардамыңыздардын аркасында кандай иш болуп атканын маалымат алышсын ар бир тууган. Жок дегенде моралдык жактан эми колдоп бериңиздер. Суранам, ушул видеолорго лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар. Материалдык жактан дайым колдоп келесиздер, моралдык жактан дагы колдоону токтотпоңуздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.